Бир кезде кара кече көмүргени түйүндүү интриганын, криминалдык териштирүүлөрдүн, атышуулардын жана мыйзамсыз аракеттердин чордонуна айланган эле. Өлкөдө болуп өткөн эки ыңкылапта да бир катар шуулундардын көзүн кызарткан бул жер көңүл сыртында калган эмес. Гендин айланасында митингдер байма-бай өткөрүлүп турган. Ошондо келгенде ушундай эмелер көп болчу, ситуация. Иштебей турушчу, жатышчу, бардак. Агестерде мисалы 2013-2012 жылдары келген убакта ылдыйта ичкилик аябай болчу, иччи, шопур, ким эмеси ким билишчү эмес дейт. Мунун себеби кара алтындан түшкөн эсепсиз киреше менен байланыштуу. Көмүрдү каалаганча казып алып, баасын өзү каалагандай бычып сатып, пайда табууну адатка айланткандар генди талашып, адам өмүрүнө кол салууга чейин барган учурлар болгон. 2013 жылы мындай териштирүүнүн айынан 40 адам ушташып, бир нече адам жараат алган. Дагы бир ушундай инциденттен улам Айбек Мамбеталиев аттуу жаш жигиттин өмүрү кыйылган. Андан тышкары жаратылыш кырсыгы бир эмес 3 адамдын өмүрүн алып кеткен эле. 13 жылы декабрдын 3-3'lerinde чоң кырсык болду. Бизден ошол кара кече кулап калып, 3 КАМАЗ, 2 машина, 3 балабызды басып калган. Бирок бул убакта жумуш жок болчу, жумушчулар өздөрү уурданып кирип, ошондой кырсык болгон. Анан 2-3 бала өлгөндөн кийин 2 КАМАЗ, 3 КАМАЗдан бир жеңил машина, 2 КАМАЗдан ажырадык. Чыр-чатактар көмүр ташып иштеген айдоочулар арасында да тутанып турган. Уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүнөн кезек жетпей, алсыздары жарым айлап ушул жерде кармалган учурлар да болгон. Муру местный жумалдыктар очерет берчү эмес. Биз 10-15 күн жашачубуз анда. Согуш болчу, машиналерде жөлөшмөлөр бар болчу. Сиз каяктан келип алдыңыз? Балчы. Ал кезде генди элдин кызыкчылыгына иштетүүнү көздөгөн жергиликтүү активисттер тарабынан атайын кара кече коомдук коргоо комитети түзүлгөн эле. Алар кара кечени мамлекеттин карамагына өткөрүү зарылдыгын айтып чыгышкан. 2013 жылдын аяк ченинде гендин бир бөлүгү Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына берилген. Бирок анда мекеменин көмүр казууга алайыктуу техникасы дээрлик жок эле. Андыктан өкмөт тарабынан кайтарымсыз негизде каражат бөлүнгөн. Өкмөттүн атынан, президент атынан жүгүрүп жүрүп 50 миллион сом бөлүп берген, 5% займ кредит берген. Ошого биз кара кечеге общий 5 жакшы заманбап токен каса турган техника алганбыз. Ал мезгилде ишкананын мамлекетке жана кызматкерлерге болгон карызы 130 миллион сомду түзгөн. Ал эми андагы башаламандыктарды жоюу дээрлик мүмкүн эместей сезилген. Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчиси Мирлан Жакыповдун аракети менен кара кече көмүргенинин кире беришине коопсуздук кызматы түзүлдү. Ошондой эле көмүрдүн салмагын так аныктоочу электрондук таразалар орнотулду. Бишкекке барабыз. Учурда бул таразадан суткасына 60-70 оор жүк ташуучу унаа өтөт. Ар бир айдоочу 25 000 сомдон төлөгөндө эле бир күндө 1 миллион сомдон ашык акча түшөт экен. Ал эми жылытуу сезону жаңыдан башталганда таразадан өткөн унаанын саны 150дөн ашат. Көп акча түшкөндүн биринчи себеби таразанын жаңы коюшу, тиги тараза эски болуп, аяктан мындай таразага кирбей да чыгып кетишип, ушундай учурлар көп болчу экен мурун. Азыр бияка келгенде машиналар биринчи келатып эле пустой тарасын түшөт. Андан ары берден талон жазып беребиз, үстүнө чыгат. Тоо мастерлерине кайрылып алар көмүрүн жүктөп берет. Ал эми кире бериште светофор орнотулган. Анда кызыл жарык жанып турса, бир да унаа өтө албайт. Бияка кирүүнүн алдында мына светофорду көрүп атасыздар да. Мына кызыл күйүп турат, Ушул кызыл күйүп турганда, значит, токтоп тур деген түшүнүк. Ичинен белги берет, жашыл күйүп, ошондо кирет мына тараза аркылуу. Таразага биринчи баягы бош техниканы өзүн тартат, салмагын. Анан кийин бул жерден тиешелүү кагазын алып, накладной талонун алып, анан жогору жакка чыгат. Мындай аракет жакшы натыйжаларды берип баштады. Өмүрү киреше бербей, тескерисинче карызга белчесинен баткан ишкана 130 миллион сомдук карыздан кутулуп, атүгүл алгачкы ирет жылдык отчетту киреше менен тапшырды. Айта кетсек, 2012 жылы болгону 43 000 тонна көмүр казылган. 2013 жылы артка кетип, өндүрүмдүүлүк 63 000 тоннага түшкөн. Былтыр бул көрсөткүч 125 000 тоннага жетти. Быйыл болсо 220 000 тонна болду. Эми өкмөттүн көзүн карабай, кирешелүү ишканага айланып, атүгүл башкаларга материалдык жардам бере баштады. Кыргыз көмүр ишканасы бизге көп эле жардамдарды берип жүрөт. Айта кетсек, мисалга 2015 жылы өткөрүлгөн дүйнөлүк чемпионатка биздин 2 окуучубузга жол киресин маселесин чечип берип, биздин дүйнөлүк чемпионатка катышып келгенбиз. Аякта 2 балабыз, 2-орунду финалга чыгып камсыз кылган.
Кара кече көмүргенинде 2010 жылдан бери эмгектенип келген Бердибек анын мурдагы абалын жакшы билет. Ал кезде Бердибек нааразычылык акциясын өткөргөндөрдүн катарында мыйзамсыз аракеттер менен күрөшүп келген. Андагыга салыштырмалуу азыр абал кыйла жакшырганын айтат. Айлык убагында берилип атат. Премиальный берилип атат. Ошол жерде иштегендерди путевка менен ысык атага, голубой исыкулга жалып аткысуу мүмкүнчүлүгү жок, бара албайт, ал чечилип атат. Анан ошол жерде жумушчулар иштегендердин 30 баласын балдарды 10 күнгө балыкчынын аржан улан деген пионер лагерь бар экен, ошол жака эс алдырып келдик. Мындагылар 15 күн иштеп, 15 күн эс алышат. Жарым ай иштегенине орточо эсеп менен 18 000 сомго чейин маян алышат. Чынында жумушчулар үчүн мыкты шарт түзүлгөнүн мындагылар кубануу менен айтышат. Жылуу жана жайлуу жатакана, ысык муздак суу менен камсыз болгон. Ошондой эле суткасына 4 маал сапаттуу тамак аш берилет. 4 маал тамак беребиз. Эртең менен кадимкидей молочный тамак, конфет, печенье баарын коебуз. Түшкүсүн болсо биринчи, экинчиси менен беребиз. Чайды жарман болсо каалашын ичишет. Анан кийин саат 4-тө полник жеткизебиз. Ойго термоска чай коюп, ар кандай бир күнү самсы, бир күнү пирожки кылып. Кечинде болсо ожин беребиз. Анан түнкүсүн дагы түнкү ношто саат 1-де да тамак беребиз. Гендин бир бөлүгү Кыргыз көмүр ишканасынын карамагына өткөндөн бери жергиликтүү элдин да санаасы тынчыды. Эми алар сапаттуу, арзан көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз ала баштады. Ар бир айылда отун базалары ачылып, ал жерден кары-картаңдар менен жардамга муктаждарга көмүр жеңилдиктер менен берилет. Мына 2 жыл жакшы эле болду. Мына 2 жылдан бери очерет менен, талон менен кирип атышат. Тартиби жакшы кара кеченики. Айылдын ичинде дагы биздики мына монтип айлык өкмөтү селеп берип атат көмүрдү. 2200 тонн эленген көмүр алабыз. Көмүрүбүз турат, мына каалаган убакта алабыз көмүрдүчү. Кайсы убакыт болсо да алабыз, түн болсо түн, күн болсо күн алабыз. Көмүрдү алам. Кыйналган жокпуз, көмүр калбай калды эле деп такыр проблема болбой калды да, себеби бияктан калбай калган күнү дагы жок дегенде бирден тачка алып кетип, эртеси тартып кетип атабыз. Жакшы. Жыл сайын көмүр көйгөйүн тартып келген социалдык мекемелердин да бул жылы көңүлү жаялды. Байзак айылындагы балдар бакчасы отун боюнча тендер өткөрүп, дал ушул Кыргыз көмүр ишканасын тандап алган. Мунун себеби эң жөнөкөй. Көмүрүнүн сапаттуулугуна карап туруп, ушуну тандап алгам. Мурун айтышып эметишчи, жанакы очерет болуп, без очерет киргендер да болуп, азыр болсо аябай тартып жакшы деп элдин баары мактатышат. А бизге болсо өзүлөр алып келип түшүрүп берет. Баары өзүбүз көмүрдүн сапатын да көрөбүз да. Эгер кээде майда болуп катты, майдасын албай эле кесегин алабыз десек, ошону алып атабыз. Мен иштегениме 3 жылдын аралыгы болду. Мен жаңы биринчи жыл иштеген жылдары ушу топ база боюнча элге көмүр тартабыз дегенде чындыгында кыйынчылыктар болгон. Өзүбүз ушул жерден машина айдатып барып, ошол жерден түтүнгө ышты таң аткыча жүрүп, үшүп шишип ала албай калган күндөрүбүз көп болчу. Анан мына бир 2 жылдан бери Кудай буйрса жакшы көмүр аз калганда чалабыз. Өздөрүнүн машинасы менен келип түшүрүп берет. 2014-жылы кыш суук, бирок көмүр баасы кымбат болгондуктан электр энергиясына күч келип, авариялык өчүрүүлөр орун алып турган. Ошондо Кыргыз өкмөтүнүн алдында көмүр баасын арзандатуу милдети коюлган. Бул тапшырманы Кыргыз көмүр ишканасы тез арада орундатты. Учурда кара алтындын баасы Бишкекте 3000 сомго да жетпейт. Бул көмүр сатуу менен шугулдангандарга анча жаккан жок. Бизде менчик машина болбогондон кийин актабайт. Көмүрдүн баасы 1300 сомдон алып кетебиз бияктан. 1,5 суугага төлөйбүз. Жакка барсаң Бишкекте көмүр 2800. Эчтеке актабайт. Көмүр сатуу иши жолго коюлганы менен аны Бишкек ТЭЦине жеткирүү кыйынчылык жаратчу. Себеби көмүр жүктөөгө ылайыкталган атайын база жок эле. 14-жылдан бери келгенде бул Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Бишкек жылуулук борборуна балыкчыдагы башка көмүр кампаларга түшүрүп, анан ошол жерден темир жолго жүктөп Бишкек жылуулук борборуна жөнөтчүбүз да. Ошонун баары бизге бул балыкчыда өзү шамалдуу жерге жайгашкан, анан башка балыкчы дагы топ базалар бул шамал болгондо чоң башынын крандар турат да. Ошолор жүктөчү, ошол боюнча кичине шамал болсо эле токтоп калып, биз планды аткара албай эле жылуулук борборго бере албай, жүктөй албай жүрчүбүз. Мындай жагдай Балыкчы шаарында атайын отун базасын ачууга мажбур кылды. Бул жер какыраган ээн тала эле. Жарым жылдын ичинде минтип атайын көмүр жүктөөчү базага айланды. Мындай ээн таланы биз болсо базага айлантык да, минтип айтканда. Ошо 6 айдын ичинде ушул баардыгы, мына азыр көрүп атасыңар, тиякта сууну өткөрүп атабыз. Мына светти өткөрдүк.
ушунун баардыгы ушул 6 айдын ичинде кылынган жумуштар да. Кара кечеден чыккан көмүр ушул жерге алып келинип, вагондорго жүктөлүп, Бишкек жылуулук борборуна жөнөтүлөт. Бул жерде да онлайн режиминде иштеген тараза орнотулган. Бул кара кечеден чыккан көмүрдүн салмагын салыштыруу максатында керек дешет бухгалтерлер. Биз онлайн режимде иштеп жаткандыктан бул тараза көрсөткөн могул таразадагы 40 тонна, мисалы Бишкекте дагы биздин ГПда көрүнүп турат. Биз деген бул жерден алдоо таразадан кемитүү деген эч качан болбойт. Бул жер ачылгандан бери 20 жумушчу орду түзүлдү. Алардын орточо айлыгы 10-15 миң сомдун тегерегинде. Балыкчы шаарынын ичинде. Бул жакшы эле акча дешет кызматкерлер. Мен бүгүн эртең чыксам кечинде тинчтеп келип калам кайра. Кара кечеден, мындай кезек күтүү деген барбы азыр? Кезек күтүү бар, бирок мурункудай эмес, жакшы азыр. Бир каттам менен көмүр жеткирүү акысы майы менен биригип 850 сомго бааланат. Айдоочулар маянасын 3-4 каттамдан кийин дароо алышат. Эми алардын ыңгайлуу иштөөсүнө дагы жакшыраак шарттар түзүлгөнү турат. Заборду курабыз да, железобетонный заборлорду. Мына келечекте дагы контейнерлер келет. Биякта столовый ачылат, ашкана, баня, душ. Баягы жумушчулардын ыңгайын ойлоп атабыз да, баардыгын ушун жазайлы, чтобы баардыгы жакшы болсун депчи. Бул база ачылгандан бери жергиликтүү элге да арзан жана сапаттуу көмүр алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Учурда балыкчыда 1 тонна көмүрдүн баасы 2,5 миң сомдон ашпайт. Мурун кымбат болчу көмүр. Азыр бул база ачылганы аябай элге жакшы болду. Арзан, анан кезек качественный көмүр алып жагып атабыз. Аябай жакшы болду. Бишкек жылуулук борборуна темир жол аркылуу көмүр жеткирүү дал ушул пароход транспортун башкаруу мекемесинин жардамы менен жүргүзүлөт. Оор жүк ташуучу унаалар кара кечеден көмүр алып келип ушул жерге түшүрөт. Ал эми бул жерден кран менен вагондорго жүктөлөт. Мекеме Кыргыз көмүр ишканасынын карамагына өткөн алгачкы жылдары бул жерде да шарт начар эле. Коопсуздук эрежелерин сактоо үчүн катуу шамал болгондо иш токтоп калып, Бишкек ТЭЦине көмүр жеткирүү үзгүлтүккө учурачу. Өкмөттүн каржылык көмөгү менен тийиштүү техникалар алынды. Анын натыйжасында иш өндүрүмдүүлүгү артты. Күнүгө бул жерден ошондой эле 50 вагондон жүктөлүп чыгып кетип атат. Биздин көмүр ишкана консорциумда Кабак бассейнинде жайгашкан көмүр ишканалар төгүп атат да. Бул жерден баш аягы ноябрь айында биз электрик станция менен келишим түзгөнбүз. 450 миң тонна бул Бишкек жылуулук борборуна алып барабыз деп. Бүгүнкү күндө 220 миң тонна көмүрдү алып бардык. Бул салыштырып келсек, пайыз менен 50% түстү да, ошо 450дөн. Учурда өкмөт мүчөлөрү кара кече көмүргенин иштетүүгө инвестор караштырып жатат. Тендерден утуп алган инвестор кара кече ТЭЦин куруп, ошондой эле кара кече балыкчы темир жолун курууга милдеттендирилет. Чынында мындай демилге Усубалиевдин маалынан бери көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келген. Тендердин шартында генден жылына 3,5 миллион тонна көмүр казылып, анын 1 миллиону Бишкек ТЭЦине, 2 миллион тоннага жетпегени кара кече электр станциясына жеткирилет. Кара кече электр станциясын курууга эле 1 миллиард 200 миллион АКШ доллары керектелет экен. Ишкана жаңыдан киреше берип, жергиликтүү элди көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кыла баштаганда, өкмөт мүчөлөрүнүн мындай аракети жумгалдыктардын кооптонуусун пайда кылган. Мамлекет үчүн бир эле огороддой болгон кара кече көмүргенин Кыргыздын өзү өндүрө турган балдар эл журт иштетип кетсе аябай эле жакшы нерсе. Бул элдин талабы. Мен кара кече коомдук коргоо комитетинин төрайымы катары мойнума алып, ушул ишти мен көп жерге жазып жүрөбүз да. Кайрылуу жасыбызга түрткү болгону бул баш көтөргөн эле келген премьерлер, жерлер тиги көз ата беришет да. Жок иштете албайт Кыргыз деп. Кыргыздын колунан эмнеге иштете албайт? Иштетет. Эчтеке жок кылып өзүн каржылай турган жерде иштетип кетти. Өкмөттүк чоң программа болгондон кийин бул ишке ашыш керек. Бирок ошол эле мезгилде ал бирөөлөрдүн колуна берип салбаш керек. Мисалы кумтөртү берип салып, азыр же өзлөрү кире албай, же келишимдерин буза албай атпай, ошондой тартипке болбош керек. Биздин өкмөттүк бир уюм, биз дажы ошол жерден айтканбыз. Кыргыз көмүр ишканасы ошол өзүнүн калыбында калсын. Биз дажы бир отурумда ошону кабыл алганбыз. Акционерный обществонун башында Кыргыз көмүр ишканасы калсын деп. Анан азырынча биз ушул тартипте туруп атабыз. Бул боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Анын курамына парламенттеги ар бир фракциядан бирден өкүл жана жергиликтүү активисттер кирген эле. Өкмөт тендерди өткөрүүнүн шарттарын бекитип бергени маалым болду. Анда экология маселеси да эске алынбаганы айтылууда. Бул боюнча жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүшү зарыл дешет комиссия мүчөлөрү.